Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Казакстанга болгон иш сапарынын жүрүшүндө Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушту. Жолугушуу Алматы шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйынынын алкагында өттү. Министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Касмалиев Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармактарда мамлекеттер аралык байланыштардын ыраттуу өнүгүүсүнүн жогорку динамикасын баса белгиледи. Ал ошондой эле кызматташтыктын экономикалык багытында өз ара сооданын туруктуу өсүшү менен экспорт менен импорттун көлөмү көбөйүп жатканын белгиледи. Адылбек Касмалиев президент Садыр Жапаровдун жылуу куттуктоосун жана жакшы каалоо тилектерин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке жеткирип, бүгүнкү күндө мамлекет башчыларынын бекем саясий эркинин аркасында кыргыз-өзбек мамилелери эки өлкөнүн боордош элдеринин түпкү жана узак мөөнөттүү кызыкчылыктарына толук жооп берерин кошумчалады. Өз кезегинде Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Адылбек Касмалиевди министрлер кабинетинин төрагасы кызматына дайындалышы менен куттуктап, жооптуу мамлекеттик кызматта мындан ары ийгиликтерди каалады. Абдулла Арипов Өзбекстанга 4-чү Ташкент инвестициялык форумуна катышууга чакырды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кыргыз-өзбек кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, анын ичинде соода-экономикалык байланыштарды өнүктүрүү, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу жана транспорттук логистикалык өз ара аракеттенүүнү бекемдөө маселелерин талкуулашты. Суу энергетикалык өнөктөштүк, өнөр жай кооперациясы жана гуманитардык байланыштарды кеңейтүү маселелерине өзгөчө көңүл бөлүндү. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары туруктуу экономикалык өсүштү камсыздоого жана Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук байланыштарды чыңдоого багытталган кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүгө даяр экендиктерин билдиришти.